Assalamu алейкум, ардактуу туугандар, арыбаңыздар. Эмесе биз манасыбызды токтогон жерибизден кайра улайлы. Сиздер болсо эфирди бөлүшүп коюңуздар. Бөлүшүп коюңуздар деп күндө айтып атканымдын себеби ушул көбүрөөк киши көрүп калса экен. Айрыкча жаш балдарыбыз, улан кыздарыбыз, мектеп окуучуларыбыз көрүп калса, көкүрөгүндө бир аз болсо да манас ойгонуп калса деген изги жакшы тилегим менен айтып жатам туугандар. Ошондуктан эринместен бөлүшүп коюңуздар. Сиздерден өтүнүч. Ал эми биздин эфирге жаңы кошулган айрым адамдар болсо, аларга да айта кетели, дагы кайталап айткандан эч нерсе болбойт. Биз манас эпосын майда-майда бөлүкчөлөрдөн кылып аңгемелештирип айтып жатабыз. Күндө кечке маал эфир чыгып турмакчы. Ошондуктан бизди кое бербей көрүп калыңыздар. Эмесе баштайын. Ошентип Манас Нескараны жеңди. Нескара Манастан араң кутулуп, өлөйүн дегенде, талайын дегенде Кытайга кирип жок болду. Аны артынан кубалап бараткан жеринен жакып, кой эле кой, Манас эле Манас деп атып, араң атынын башына жетип, тартып, чылбырдан алып анан жетелеп келди. Ал эми Нескарадан калган баягы 6,5 миң кол эмне кылар айласын билбей ден дароо болуп, акыры Манаска багынып беришип, бүт баарысы кол кушуруп, Манаска жүгүнүп калышты. Манас алардын баарын аттан түшүрүп, ат, курал, жарак баарысын алып, өстөрүн жөө айдады. Арасында 400-төйү уйгур, баягы ар кошкон элден экен дейт. Алардын баарысы туугансынып, тескерисинче. Булардын биз кордугунда жүрдүк, булардын зордугунда жүрдүк, бизди эл кылып алгыла, бизди канатташ кондуруп алгыла деп Манаска арыз айтып калды. Калганын баарысы сүйүнгөн сүрдүккөн бойдон Кудайга шүгүр, өлбөй талбай кетип атканыма шүгүр дешип, Манастын айкөлдүгүнө тескерисинче ыраазычылык билдиришип алып, анан жөө жалаңдап кетип жок болушту. Ошентип турса, баягы 10 миң жылкылуу тиги Нескарадан бүлүнүп калган, Нескарадан таланып тонолуп калган жайсаң өзүнүн элин жумшап эми мүлкүнүн баарын чогултуп, кайра баягы барымтага кулдукка кете турган кыздарынын баарын бошотуп, келиндеринин баарын бошотуп, байлыгынын баарысын кайра айдап, баягы таланып кеткен жылкыларын чогултуп, анан Жакыптын, Ак Балтанын жана башка Кыргыздын баатырларынын астында турат дейт, аксакалдарынын астында. Эми каалаганың арча алгыла, анан калганы бизге калсын деп. Аны уккан Манас таптакыр: кызык неме экенсиң, сен бүлүндүңбү? Биз деген бүлүнгөндөн бүлдүргө албайбыз. Андан көрө жакын жашайлы, жакын туралы, баланча жерди сен жайла, түкүнчө жерди сен жайла деп ошо жердеги бир топ кишилердин баарысын айтып, мындан ары жакын туралы, мына Эсенкан деген, мына Нескара дегендер эми бизди соо койбойт. Булар бизге баягы айгышкан душман болот эми. Ошондуктан душман келсе чогуу коргоно турган бололу деп элдин баарын ынтымакка чакырып, ошентип уюштуруп таркатып ийди. Арадан 6-7 ай өттү. Бая Манас 14кө чыкты. Ошол учурлардын биринде Үчарал деген Манас барып, Үчарал деген жайлоо бар экен. Мына ошол жакка Манас 6-7 жолдошун ээрчитип аңгулап чыгып кетет. Мына ошол жерде дагы баягы 40 чилтеңге жолуккандай Манас бир шумдукка жолугат. Досторун калтырып коюп, өзү бир бел ашып, жалгыстап бир жерге барса, бир топ баягы төө жетелеген, качыр минген, бир топ баягындай адамдар келип бир жерге турушуп калды дейт. Кызыгып барса, алардын башчысы Айкожо экен. Баягылар менен таанышып, көрүшүп, атым Манас десе, баягылардын баарысы Айкожо, мен ушул сени издеп жүрөт элем. Ушул сага берип жиберген пайгамбардын аманаты бар эле деп, ага Манас менен ал 6 күн баягы Кудай тууралуу сүйлөшүп, дин жөнүндө сүйлөшөт да, Сагынбай атабыздын айтуусу боюнча. Ошондо бир жери бар, укмуш. Сагынбай атабыздын шурудай тизген саптарынан мен сиздерге окуп берейин. Манас Айкожодон сурап атат: периште деген ким бул деп. Ошондо айтып атат Айкожо: катыны жок, зайыбы жок, кылган иши айбы жок. Мекен туткан үйү жок, бекер анда жүрүү жок, оозу жок, нафси жок, ою терең жазуу жок. Кыямат деп ойлонуп, кылган иши пикирде, өзү Алладан корккондон өмүр бою зикирде деп периште жөнүндө кабар берип атат. Мына ушундай Айкожо менен 6 күн жүрүп,
достору башка жерде калды. Бул 6 күн Айкожо менен сүйлөшүп, 6 күн ошол Айкожо менен убакыт өткүзүп, анан Айкожо пайгамбарымдын аманаты деп Манаска ак келтен мылтык берип, ач албас кылыч берип, анан өзү сапарын улайт, кетет. Ал жактан Манас келатып, дагы бир ушул Сагынбай атабыздын вариантында түрүкмүш нерсе бар. Дия ааламда жок бир жаныбарды көрүп калат. Бул жаныбар дейт куйругу кылыч экен. Артынан карасаң эки буттап баскандай, артынан карасаң ушул иттей дейт, астынан карасаң тим эле түксүйгөн укмуш дейт. Анан де баягы канаты бар, жес канаттуу деп, ушундай канаттуу, анан ушундай бир кызыктай таптакыр аалам жарал электеги динозавр учурундагы бир айванаттарды сүрөттөйт да, көзүңө ошондой бир айванаттар тартуулайт. Ушул дейт ушундай бир чыңырат экен дейт. Баягы Манас алыстан карап турганда тигил Манасты байкабай, ушундай бир кулжасы куюлган, кумдай куюлган жерге барып караса 600-700дей кулжа оттоп жүргөн, ошолорду карап чаңырганда баягы кулжанын баары талып өлдү, жыгылды дейт. Ошону карап туруп Манас анан баягы ак келте менен атып өлтүрөт. Мына ошентип баягы кулжанын баары ошол жерге жыгылып талып калганда эми муну эл чакырып, бул бекер неме болбосун деп элди чакырып бүт барысык эт жүктөнүп баардыгын союп баарысын алып кетсин деп 2000дей кишини чакырат. Мына ошол жерде кулжанын этине карк болуп турушсын, а биз болсо Жакып жөнүн сүйлөйлү. Жакып ушу баласы 3 аралга баягы аңгуулап кеткенде Манас эмне болду? Дагы жоголуп кетти бир жака. Дагы бирдеменин үстүнөн чыктыбы деп аябай түйшөлүп атын минип Манасты издеп чыгат жолго. Бир-эки чай кайнам ушундай алысыраак жүргөндөн кийин ушундай бир дене боюна көкмөк темирден зоот кийген, атынын бели баягы зоотту көтөрө албай ийилген мына ушундай 11 аскер кийимин кийинген адам чыкты, аттуучан. Алар Жакыпты ороп алып, сен ким деген болосуң деп аябай баягы ушунчалык көпкөндөн, ушунчалык зыңгыранган, ушунчалык ыңгыранып араң сүйлөгөн кишилер сен ким деген болосуң? Кана атыңды айтчы, жөнүңдү айтчы деп Манас Жакыпты суракка алып калышты. Анда Жакып булардан көзүндө аласы, ниетинде карасы бар экенин байкап, ушунчалык баягы Жакып дейм, ал оңой Жакып дейсиңерби? Аларга айтпай, атым бердике, ушу жерде эле мал багам, өзүм кыргызмын деп аларды кууланып алдап турат. Силер кайдан жүрөсүңөр? Силер эмнеге келдиңер деп шекшинип, баягы булар соо жүргөн адамдар эмес деп сураса, алар да айтпайт. Ага койбой Жакып улам сурап атып, акыры алардын ушул алыстан атайын Манасты кармап келгиле деген тапшырма менен келгенин билет да. Алардын бирөөсү, ошол башчысы Жакыпка айтып атат. Мына 11 дейт. Бирөөбүз Кумулдан болобуз, бирөөбүз Камбылдан, бирөөбүз Мар деген шаардан, бирөөбүз Тарлан деген жерден, бирөөбүз Индистандын бер жагындагы Коңгу деген, Доңшу деген Кытайдан болобуз. Бирөөбүз болсо Котон дарыя, Таңшыкөл, Далба деген элден болобуз. Бирөөбүз болсо Жаркенден болобуз деп бүт бары баягы Кытайдын шаарларын санап айтып берип атат. Мына ушул Кытайдан келдик биз. Бизди ушул Манасты кармап кел, Манасты байлап кел, айдап кел деп жөнөткөн. 6 жыл болду Манасты издеп таппай жүргөнүбүзгө. Сен тааныйсыңбы Жакып дегенди? Жакып деген бай дейт, ушул Алтайды жер дегени Алтай дейт. Ушунчалык катуу байган дейт. Анын жана баласы абдан шок чыккан дейт. Ушундай бизге душман чыккан дейт. Ошону алып кетебиз биз деп. Баягы хандын жарлыгы ушундай. Десе баягы Жакып бердике болуп алып, жок айнанайын, ал Жакып Манасын кармамактан кармап кет, айдамактан айдап кет. Мен Жакып менен өзүм касмын, баласын эмне кылсаң өзүң бил. Айнанайын, мен бул жакта кайтара турган коюм бар, бара турган жайым бар, көздөй турган малым бар деп тигилерден эптеп-септеп бөлүнүп алып, Манас болсо тиги жакта Тарбагай тай деген жер бар, аякта Теректүү деген кыштоо бар. Мына ошол жерде Жакып кыштачу эле, ошол жерге барсаңар табасыңар деп 1-2 күндүк жолду көрсөтүп салып, өзү айылына кайтты. Айылына кайтып келип алып, кейип турат. Ушул Манас төрөлгөнү эч
жаныма тынчтык болбоду. Эмне болуп кетер экен? Ушул баламды алып барып көзүн оёр бекен? Ай, ушул баламды алып барып соёр бекен? Деп ал ортодо Жакып эми Чыйырдыдан Манас төрөлдү да. Жакыптын биринчи байбичесинен. Ал эми анын токолу Багдөлөттөн ошол учурда Абыкеси төрөлүп калыптыр. Абыке анда 2,5 айлык бала экен. Абыке көбөштөп калат эмеспизби? Мына ошонун Абыкеси, улуусу. Эми Абыкем менен эле каламбы, Манасымды алдырамбы ушинтип деп Акбалтаны чакырып, баягы байекеси байды чакырып, бай да келбеди беле. Мына ошо байды чакырып, андан башка билермандарын баарын чакырып алып кеңеш салып турат. Эмне кылсак я? Мынау 11-ине баары бир бизди табат. 11-ине ушул Манас деп бирөөнүн баласын байлап берип кармата берсекпи дагы, тигил баланын ата-энесине жылкы мал берип оозун жапсакпы, кандай кылсак я? Малга бирөө баласын алмашар бекен. Ордуна мал берсем, жылкы берсем деп бая Жакыпчылыгын кылып баштады. Анда агасы бай урушуп турат. Эй, сенин балаңдын бара турган жерине бирөөнүн баласы барабы? Бирөө баласын малга айырбаштайбы? Кандай немесиң сен? Муну каяктан уктуң эле сен? Ошол Манас көрө турган кордукка бирөө баласын кантип жүрөгү чыдап малга алмаштырып жөнөтсүн я? Байлап берсин сага. Кандай немесиң? Ой, ушинтип коркуп жүрүп эмне муратка жетесиң? Кече мына корктуң эле Нескара чаап кетет деп, түбүбүзгө жетет. Мына Нескаранын 6,5 миң колу менен тетиги Манас балаң кубалап жок кылдыгы, дагы бир нерсесин табат бул бала. Деп Манаска ишенип, шерденип турушат. Алар ошентип кеңешип турушсун, ал эми биз болсо Манастын досторуна баралы, Манаска баралы. Манастын достору 10 түлкү, 6-7 бөрү, 2-3 кулжа, 2-3 бугу атып алып, баягы аңуулап Манасты издеп жөнөп калышыптыр. Манас болсо баягы Айкожого жолугуп 6 күн жоголуп кетпеди беле. Ал жерден Манаска жолугушат. Анан баягы өлгөн кулжа аркардын этин алып кетмекке 2000дей киши ар жактан чогулуп баягы катуу чаңырыктан өлгөн кулжаларды алып кетмекке жөнөшүп келишкен. Алардын оозунан баягы улам Жакып деп чыгат, улам Манас деп чыгат. Баягы 11 киши, баягы зоот кийген Кытайдан келген 11 аскер. Аларды угуп, анан Манаска жолугуп келип калышат. Баладан сурап атат: "Ай, сен Манассыңбы?" "Ооба, Манасмын." "Түш алдыга, сени деген хан байлап келсин деген, айдап келсин деген." Десе Манас дагы баягы баары бир падыша жөнөтүп атат, башка болуп атат. "Анда жүрүңүздөр, үйгө келиңиздер, атама жолуктурайын, ошол жерде сүйлөшөлү" деп анан кийин үйүнө эшитип келип, "Атаң ким?" десе, Жакыпты көрсөтөт. Жакыпты көрүп алышып, тигилердин итатайы тутулуп, "Сен бизди деген 6 күндүк жолго салып, мынакей адашып 6 күндөн бери жүрөбүз. Сен деген ханга каршы ушундай ишти кылып атасың. Сенин ниетиң кара турбайбы? Сен деген падышага каршы турбайсыңбы? Башыңа сенин колуңдан байлайлы дагы башыңа тери кийгизели сенин. Алып барып сени да кордойбуз. Байла, мунусун да байла, баласын да байла" деп баягылар жулкунуп калышты дейт. Анда баягы унчукпай турган Манастын жаалы келип, жини келип, анан "Ай, кой десе болбойт, ай десе болбойт." Баягылардан кийин бирден кармап, бир колуна төртөөсүн чогултуп тимеле камгактай кылып жерге чаап, калгандарын тез жетип, баягы бардыгын байлап таштады дейт. Байлап таштап, "Силер айткан дегенге көнбөйсүңөр. Кандай сен ушу Манасты кармап кетем деп келген силерде тырмактайда акыл жок экен. Мени кармап кетесиңерби? 11иңби?" деп алардын кулагын кесип, мурдун кесип, бирден көзүн оюп, анан кийин хандарына салам айтып баргыла. Баргыла дагы ар бириң өзүңдүн башчыңа салам айтып баргыла. Ушул жерге келишсин. Андай эле эр болсо, ошол эң мыкты деген баатырларын бүт эшитип келсин. 11 киши эмес, колунда бар жоокеринин баарысын эшитип келсин. Басташар дөөсүн эшитип келсин. Жекеге чыга турган баатырын эшитип келсин. Анан дагы бир нерсе. Аттың баягы келбей калды да, болбосо ошо келгенде муну көзүн оёт элек дебей турган болуп, эч бирин унутпастан бардыгын алып келип мен жеңип кетсин, келе турган болсо деп баягыларды шылдыңдап, атынын кулагын кесип, жалын кесип, баягы өздөрүнүн үйүнө айдады дейт. Алардын алды 6 айда, арты 6 жылда үйүнө жетип барышты. Манас ага чейин 6 айда тура турсун.
Қалғанын кейінгі көрсетуде мен сіздерге айтып берем. Кейін көрішкенше аман болыңыздар.